Бұл жерде Азамат Маматович, ана бұл жерде отырған ошол мыйзамдын долбоорунун ээлери туура түшүнүңүздөр да. Депутат бул ким? Депутат бул Конституциянын биринчи беренесине жазылган жана бешинчи беренесине жазылган эл өкүлү да. Элдин атынан сүйлөгөнгө бир эле президент укуктуу, андан кийин эл өкүлү укуктуу. Башка бир киши же мамлекеттик органда иштеген кишилер элдин атынан сүйлөгөнгө укугу жок. Экинчиден, бул жерде Айсулуу Турузбековна жанагыларды көтөрүп атат маселелерди. Бул маселелерди көтөрсө, бул жерде мыйзамдын долбоор кандидатына доценибиз Нурлан Асанович күлүп отурат да. Бул коомдо болуп аткан, элде болуп аткан, бул жерге бизге келип түшүп аткан кайрылуулар негизи. Ошолордун айтып, бул жерде биз сиздерден бир гана оюңуздарды адис катары, кесип кой катары сиздердин оюңуздарды укугубуз келип атат. Ошо оюңуздарды угуп, анан кийин ушул мыйзамдарга оңдоо түзөөлөрдү киргизсек деген жанагы гана ойда. Бул жерде биз бир кандайдыр бир жанагы проституция деп айтып кетти, түнкү нике деп, ошолорду келечекте болтурбоо үчүн, штогу могу мыйзамды жазганда биз бир эле мисалы ислам динине жазып албастан, эртең башка бир конфессиялар, о конфессиялардын өкүлдөрү ошол эле жана сектанттар, секталар, жана мун деген жанагы адвентист дегендер, жана Иегова деген, жана башка баптисттер деген жана коомдор алып келген мыйзамдар негизинде 500 кишини топтоп туруп, өздөрүнүн жанагысын ачып албаш керек да. Ошол эле мамлекеттик кызматтарда иштегендерди жанагы болбаш керек. Жумушун жүргүзбөш керек. А мыйзамдарды алып келген мыйзамдарды мен айтып атпайм, чала азыр сиздин дагы күчүңүздү көрөбүз, кантип жазып келгениңиз, кайсыл деңгээлде жазып келгениңизди. Сиздин ал жазып келген мыйзамыңыз ошол эле укук бузуулар кодекси дейбиз, кодекс о правонарушении менен дал келбеген жерлери бар, башка жерлери бар. Ошон үчүн азыр биз могу мыйзамдын концепциясын талдап атабыз. Ошого жараша суроолорду берип атабыз. Андан кийин концепциясын талдап биринчи окуудан өткөндөн кийин биз өзүбүздүн мыйзамга сунуштарыбызды беребиз. Ошол мен сиздерге ачсаңыздар мыйзамдын долбоорун, Азамат Маматович. Мен башында айттым, орусча да, кыргызча дагы жана вариантын бирге алып кетебиз. Мына закон Кыргызской республики о свободе вероисповедания религиозных объединений деп атабыз. Ушунун сиздер 3-чү беренесин ачсаңыздар. Основные термины, понятия используем в настоящем законе. Же болбосо ошол мыйзамда иштетилип турган түшүнүктөр боюнча. Сиздердин көңүлүңүздөрдү мен биринчиден бурат элем экинчи пункт. Молельная комната. Же болбосо комната жанагыла турган сыйынуучу комнаталар. Буларда башка конфессияларда деле бар. Молельная комната деп коет, же болбосо часовня деп коет, башка жанагысы. Ушул жерде сиздер жазып атасыздар. Намазхана и другие молельные комнаты, помещения, построения, соблюдения требований санитарных, пожарных правил. Ушел жерде, если не соблюдаются пожарные и другие санитарные нормы, это что, не считается молельной комнатой? Биринчи суроо сизге. Нурлан Асанович. Да, сыйынуу бөлмөлөрү бул өз алдынча объект эмес. Бул мурда санитардык эрежелерге, өрт эрежелерине туура келип, имараттын ичинде ачылган бөлмөлөр болуп саналат да. Жок, бул жерде сиздер жазып атасыздар да, санитардык жана пожарный жанагысы болбосо, бул молельный, мен кыска бердим сизге. Молельный комната болбой калабы, сыйынуучу комната болбой калабы, албетте. Намазхана болбой калабы. Албетте. Себеби бүгүнкү күндө санитардык эрежелерге жооп бербей, техникалык баягы талаптарга жооп бербеген имараттардын подвалында да ачып алып атат да. Бул баягы ошол жерге келген адамдардын коопсуздук эрежелерине зыян келтирип коюшу мүмкүн. Мисал үчүн, эксплуатацияга берилбеген имараттарда ачылган молельный комнаталар. Бул албетте бул биздин баягы жарандарга зыян келтирип коюшу мүмкүн. Кулап кетиши мүмкүн. Же болбосо өрт коопсуздугу чыкканда выходтан чыга албай калышы мүмкүн. Мына ошондуктан молельный комнатадагы бул расмий түрдө мамлекеттик баягы эксплуатациялык эрежелерге, техникалык эрежелерге жооп берип, анан кийин техникалык баягы тех паспорту болгон имараттарда гана ачылыш деген логиканы киргизилген бул жердечи. Эмне үчүн дегенде бул сурооду бердим. Мына бизде ар бир мамлекеттик ишкана дейбизби,
ошол эле мисалы бизде жолдорду бар, мисалы трассада эле, ошол эле автоунаанын жолун карайлы, Бишкек Ош жол. Ар бир жолдо кетип атканда, ар бир кафенин жанында жанагы жеринде кичинекей намазкана же үйүндө болсун, соопчулук үчүн деп ачып койгон. Сиздин моундай жана түшүнүгүңүз менен ушунун баардыгын жабыш керек болуп калат да. Ал эгерде кафе болсо, ал кафенин техникалык эрежеси бар да. Ал эксплуатацияга берилди да. Эми Нурлан Асанович, Ресторан болсо. Нурлан Асанович, мыйзам чыгаруучу өзүнүн техникасы бар да. Мыйзам жазылгандан кийин мыйзам так, кыска, нуска, ачык болуш керек, баардыгына түшүнүктүү болуш керек да. Мыйзам жазылгандан кийин иштеш керек. Ошол эле кафе деп атасызбы, ресторан деп атасызбы, ар бир кафе, ресторандарда жанагысы бар. Бирок ал жанагы техникалык условиясы боюнча, өзүнүн проекти боюнча, АПУ боюнча ал комнаталар жок. Бирок биздин жарандар 90% Кыргыз Республикасы мусулман болгондон кийин мусулманчылык ыйман үчүн жана үчүн деп ачып койгон. Ошон үчүн могу жерде сиздердин көрсөтүлгөн экинчи пунктуңуздар бир аз туура эмес. Буну биз оңдоп сиздер менен чогуу Хорошо. Мен тактоо киргизип кетейин сизге. Кийин тактоо киргизесиз келгендечи. Просто Сиз хорошо. Андан кийинкиси могу жерде сиздер жана 8 пункт менен киргизип диний иш деп атасыздар да. Бул төмөнкүлөргө багытталган иш деп туруп, анан биринчиси менен динге ишенгендердин диний муктаждыктарын канааттандыруу деп. Бул мисалы айта турган болсок, орусчасы аябай эле чоң моундай толкование болуп калганда, бунун баардыгынын астына жанагынын баардыгын киргизип кете турган болсок, ушул жерде биз так кыска жанагы түшүнүк беришибиз керек. Андан кийинкиси 9 жанагы подпунктты карасаңыздар, религиозный деятели деп атабыз, же болбосо диний ишмерлери. Бул жерде сиздер эки диний ишмерлерди көрсөтүп атасыздар. Дин кызматчылары, сыйынуу кызматчылары. Мыйзам чыгаруу техникасы бар, могу дин кызматчылары, дин ишмерлери деген түшүнүк бар. Сыйынуу кызматчылары же болбосо орусчасы служители культов деген түшүнүк кайерде бар? Кайсы мыйзамда бар? Нурлан Асанович, сизге суроо. Азыркы мыйзамда бар? Действующий мыйзамда бар булчу. Эми могу биз сиздер алып келген действующий деген эмес, эми могу жерде сиздер алып келген мыйзам бул профилдик мыйзам да. Профилдик мыйзам болгондон кийин ушул мыйзамда баардыгы көрсөтүлүш керек да. Ошон үчүн могу жерде сиздерде религиозный деятели же болбосо дин ишмерлери дегенде могу сыйынуу кызматчылары же болбосо служители культов деген түшүнүк калып калыптыр. Ошонун сиздерди кайра могуну понятийный частине киргизип кетиш үчүн сиздер менен отуруп ушул түшүнүктү киргизип кетишибиз керек келечектечи. Мен бир маалымат берип коеюн, мурдакы мыйзамда, азыркы мыйзамда дин ишмерлерине 4 аныктама берилип калганда, ошону биз бириктирип бирөөнү эле берип атабыз, дин ишмерлери депчи. Служители культа кетип калган. Священнослужитель болуп. Нурлан Асанович, мындай бул жерде бул сиз жана коомдук талкууда отурган жоксуз да. Сиз жогорку кеңеште. Бул жогорку кеңеш эл өкүлдөрү биринчиден, экинчиден бул бирден бир Кыргыз Республикасынын башкы мыйзам чыгаруучу органында отурасыз. Бул сиз көчөдө жүргөн жоксуз же студенттердин астында отурган жоксуз да. Сизге суроо бергенде микрофонду алып сүйлөп, анан кийин токтоңуз. Бул жерге жарыш сөзгө сизге регламентте жол бербейт, мыйзамдагы жол бербейт да. Бул жерде ушул сиздер служители культов дегенди могу мыйзамда калтырып коюпсуздар, кирбей калыптыр. Эмне үчүн дегенде сиз эски мыйзамда деп атасыз, могуга президент кол койгондон кийин тиги мыйзам иштебей калат. Анан бизде мурунку мыйзамыбызда бар деп эле иштеп жүрөбүз андан кийин. Андан кийинкиси сиздер карасаңыздар, могу 4-чү беренени права и свобода вероисповедания деген. Таптыңызбы? Азамат Маматович. Таптыңызбы? Сизден сураныч, 2-чи пунктун окуп койсоңуз. 4-чү берененин 2-чи пункту. Ар кимдин кайсы болбосун динди эркин жана өз алдынча тандоо тутуу укугу, анын ичинде өз динин же ынанымын өзгөртүү, өзүнүн диний жана башка ынанымдарын билдирүүгө же алардан баш тартууга мажбурланбашы абсолюттук коргоого алынат. Сөз абсолюттук.
Мыйзамда да карап көрөлү, Конституцияда дагы абсолюттук деген жанагы укук эч кимде жок. Президентте да жок, депутатта да жок. Ыйман жолун карай турган болсок, бул дүйнөдө бир эле абсолюттук, бул Алла Таала жараткан, Кудай, Бог деп коебуз. Ошон үчүн могу абсолютту коргоо болушу мүмкүн эмес деген түшүнүк абсолюттук деген. Эмне үчүн дегенде укук мамиледеги жанагы караганда да, ыйман жолун караганда дагы могу абсолюттук деген сиздердин терминологияңыздар могу жерде туура эмес. Жарайт. Эмне үчүн дегенде, карап чыгасың. эми башка конфессияларда болуп калышы мүмкүн. Могу жерде Кыргыз Республикасынын Орус православ чиркөөсүнүн епископу турат, Сават Ибраниский. Мырзага суроо берейинчи. Буларда кандай абсолюттук деген түшүнүк барбы? Булардын христианствода же жокпу? Епископ Савати, Бишкекский, Кыргызстанский, Русской Православной Церкви. Я с вами согласен, абсолютно здесь понятие есть, оно относится к абсолюту, к Всевышнему, к Богу. В этой связи я считаю, вы тоже считаете, как представители православной церкви, что абсолютно только единый Бог, да? Всевышний, Аллах. У каждой веры своя, да? И здесь, я думаю, что данное словосочетание абсолютно и вот это несовместимо. Так? С одной стороны, я согласен с вами, с другой стороны, необходимо подчеркнуть важность прав верующих и найти какой-то термин. Спасибо. Азамат Маматович, сиз дагы могу жерде 3-чү пунктун карап койсоңуз. Окусаңыз ошончу. Ошол 4-чү беренен 3-чү пункту микрофонуңузду иштете алыңыз. Адамдын дин тутуу эркиндигине болгон укугун чектөөгө, укуктуусуздукту, коомдук укук тартибин, калктын саламаттыгын жана адеп аклагын коргоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен жол берилет. Ошол эле учурда конституциялык эркиндиктин жана укуктун маңызына таасирин тийгизбеши керек. Киргизилген чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга шайкеш болууга тийиш. Адамдын дин тутуу эркиндигине болгон укугун чектей турган мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат. Эми мыйзам чыгаруу техникасы бар. Мен сиздерди башында эле жана Конституцияга көңүлүңүздөрдү буруп кеттим. Ушул чектөөлөрдүн бардыгы биздин башкы мыйзамда Конституцияда көрсөтүлгөн. Буну могу жерде ушул ченемдик жанагыларды актылардын негизинде киргизбей эле койсоңуздар болмок. Мен ойлойм, бул ушул жана текстинде могу пунктуңуздар ашыкча да. Конституция башкы мыйзам. Конституция иштеген жерде башка мыйзамдык актылар иштебейт. Нурлан Асанович, туура айтып атамбы? Туура, бул чектөө Конституцияда бар. Мыйзамдын баягы текстин чыңдоо үчүн гана киргизилген. Чыңдоо үчүн эмес, эми биз мыйзамды жөн эле жазып чыңдоо үчүн эмес, Конституцияда көрсөтүлгөн нерселер эң бийик мыйзам, бул конституциялык иерархиясы боюнча Нурлан Асанович биринчи Конституция турат, андан кийин конституциялык мыйзам, андан кийин кодекс жана башка документтер да. Укуктуу ченемдик актылардын өзүнүн иерархиясы бар. Ошол боюнча могу жерде туура эмес киргизип алгансыздар. 6-беренеге келсеңиз, образование и религия деген. Мен сиздер менен жакшылап талкуулайлы. Эмне үчүн дегенде сиздер коомдук укуудан өттүңүздөр. Андан сырткары президенттин астында жана комиссияда президенттин катышуусу менен да чоң жанагыларды жаратты да. Коомду жанагы туура кабыл алган жагы бар, туура эмес кабыл алган жактары болуп атат. Ошон үчүн биз мыйзам үчүн эле дебестен, мына канча жылдан бери биринчи жолу бизде могу мыйзамды, дин боюнча мыйзамды алып келип атасыздар. Ошон үчүн могу биринчи жолу алып чыгып, анан кийин так жана жазып коелу деген деле ойдо да. Ошон үчүн сиз 6-беренени карасаңыз, образование и религия дегендечи. 3-чү пункту окуп койсоңуз, центральный орган же болбосо Диний уюмдун борбордук башкаруу органы өзүнүн уставына ылайык жана ушул мыйзамда белгиленген тартипте дин кызматчыларын жана ага зарыл болгон диний персоналды даярдоо үчүн өз каражаттарынан каржылануучу диний окуу жайларды түзүүгө, күтүүгө укуктуу. Сиз могу жерде беркисинде жанагы жазып атасыздар,
религиозное учебное заведение не входит в систему образования Кыргызской Республики согласно законодательству об образовании, деп қойдыңыздар, да? Тура? Кирбейт деп атасыздар. Тура? Оқыңыз. Дини окуу жайы билим берүү жөнүндө мыйзамдарга ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү системасына кирбейт. Бул ошол билим берүү мыйзамында ушундай камтылып калган да, Алишер Тажбаевич. Эми сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул эле жанагы берененин өзүңүздөрдүн алып келген сиздердин мыйзамдын концепциясына дал келбей атат. 5-чи беренесин карасаңыз ушул эле жанагынычы. Ал жерде эмне деп атасыздар? 5-чи пунктуну караңыз, ушул эле жанагынычы. Жоқ, 5-чи статьясын қарасаңыз да. Статьяны айтып отырмын, 5-чи статья. А бұл жерде 5-чи статьядан сіздер ушунун бардығын киреттеп туруп киргизип келе атасыздар да. Киргизип, андан кийин окутса болот, жана средства массовой информацияда да болот деп туруп келип, андан кийин 4-чү пунктун карасаңыз, ушул жерге андан кийинкисин окусаңыз, диний билим берүү кесиптик атайын деп туруп кетип атасыздар. Окусаңыз. Дини билим берүү, кесиптик атайын дини руханий билим берүү жана жашы жеткен жана жашы жете элек адамдар үчүн кыска мөөнөттүү дини курстар формасында жүргүзө алышат. Атайын дини билим берүү дини окуу жайлары тарабынан уюштуруучу бекиткен мазмуну дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдын дин таануу экспертизасынын оң корутундусу менен жактырылган окуу программаларынын негизинде ишке ашырылат. Туура. Бул курстар боюнча болуп атат да? Курстар боюнча болуп атат. Эми бир мыйзам жазганда экинчи мыйзам менен дал келиш керек да. Мен сизге бардым могу жерде отурган башка конфессиялардын жана коомчулукка түшүнүк болчу орусча окуп коеюн. Образование и религия, статья номер 6 и 4 подпункт. Религиозное образование осуществляется в форме профессионального, специального, религиозного, в скобках, духовного образования и краткосрочных религиозных курсов для совершеннолетних, Айсулу Турузбековна сиз көтөрүлгөн вакыт боюнча, и несовершеннолетних лиц. Андан кийин бөлүнүп айтып атат. Специальное религиозное духовное образование реализуется религиозными учебными заведениями на основе утвержденных учредителями программ обучения, содержание которых одобрено положительным заключением религиозной экспертизы уполномоченного органа по делам религии. Сизге суроо. А где роль и место уполномоченного органа в сфере образования? Биринчи суроо. Бул жерде. Азамат Маматович, сизге суроо берип атат. Бул жерде роль уполномоченного органа в сфере образования. Минобразованиянын жанагысы жок болуп калыптырбы? Уруксат берсеңиз азыр Нурлан Асанович жооп берет бул маселеге. Нурлан Асанович. Дини билим берүү мыйзамы боюнча бул диний окуу жайларды билим берүү системасына киргизилген эмес да. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндөгү диний окуу жайлардын бардыгы бул учетту каттоонун негизинде эле иштеп атат. Анан билим берүү министрлигинин лицензирование жана аккредитациясынан өткөн эмес. Мына ошондуктан ушул жана сиз айткан 6-чы берене 3-чү бөлүм 2-чи абзацында мына ушундай жазылып калган да. Себеби бул биз азыркы мыйзамга негиздедик, билим берүү мыйзамыначы. Анан кийинкисин айта турган болсок, 4-чү берене 2-чи абзац боюнча сөз болуп атат да, бул жерде. Атайын дини билим берүү диний окуу жайлары тарабынан уюштуруучу бекиткен мазмуну дин иштери боюнча бүгүнкү күндөгү эми мыйзамдын концепциясы да ушундай. Жана бүгүнкү күндө практикада ушундай болуп калды. Кыргыз Республикасында диний окуу жайлар булар өзүнүн программасын диний окуу жайды диний уюмдун башкармалыгы менен бекитилип, андан кийин
диний комиссия тарабынан учеттук каттоодон өтүп, ошол учеттук каттоонун негизинде иш жүргүзүп атат да. Мына ошол. Бул эми сиз жанагысын ишмердүүлүгү жана мыйзамдуу болушун айтып атасыз да, биз мыйзам жөнүндө талкуу болуп атат да, бул жерде сиздер алып келген мыйзамдын долбоору боюнча. Сизге биринчи дагы суроо анда. Могу сиздер бул жерде көрсөтүп атасыздар в форме профессионального специального религиозного образования и специальное религиозное духовное образование. Экөөсүнүн отличиясы, айырмасы. Эмнеде? Ушул жерде туура айтып атасыз. Эң чоң мүчүлүштүк бизде бүгүнкү күндө мыйзамда диний окуу жайлардын баягы эмеси жогорку, орто жана башталгыч же болбосо кесиптик деген аныктама жок да. Ушул берененин негизинде келечекте баягы подзаконный актынын негизинде муну толугу менен чечмелеп карап чыгабыз деген ой бар болчу. Бар да бүгүнкү күндөчү. Бирок анын бардыгын чечмелеп карап чыкканда мыйзамда аябай эме болуп кетет экен. Нурлан Асанович, эми сиз юрист болсоңуз билишиңиз керек да. Подзаконный акты менен укуктук ченемдик актыга өзгөртүү киргизгенге болбойт да. Могул сиздер алып келген мыйзам долбоор. Бул профилдик. Бул башкы мыйзам. Ушудан бардыгы кетиш керек. Сиз айтып аткан ошол эле мен закон образования же болбосо билим жөнүндөгү мыйзамды көтөрүп чыктым. Ошонун 19-чы беренеси бар. Тип образовательных организаций. Ал жерде 4-чү пункт менен образовательные организации среднего профессионального образования деген эле түшүнүк бар. Ошон үчүн сиздер мыйзамдан жок түшүнүктөрдү могу жака киргизип алгансыздар. Ошон үчүн келсеңиздер кийин сиздер менен отуруп азыр моундай болуп атат да, образованияны ала турган болсо, дин тармагындачы, өйдөгө тарсаң өгүз, ылдыйга тарсаң арабасына турган болуп турат. Ошон үчүн могу жерде Азамат Маматович отуруп туура мыйзамдарга шайкеш дал келтирип туруп, анан биз жазып кетишибиз керек. Андан кийинкиси могу жерде сиздер 5-чи пунктусунда карап койсоңуз, бул 5-чи пунктусун жазып атасыздар да, в религиозных высших учебных заведениях праве обучаться лица после получения ими соответствующих законодательством образования среднего общего образования деп туруп, ана 11 классов деп атасыздар да. А үйдүнкү жагында мен жана сиздерге токтолуп кеттим. Жазып атасыздар да, религиозно учебное заведение не входит же в эту систему образования деп турупчу. Ушул жерде сиздердин 5-чи пункт менен жана дал келбей калган жери бар деп атам. Мыйзамыңыздар дал келбей атат. Туурабы? Нурлан Асанович. Бул сиз менен 100% макулмун, анткени билим берүү мыйзамында эң чоң бир мүчүлүштүк кетип калганда, ал жерде мисалы конституция 9га чейин милдеттүү, 9дан кийин эркин. Ал эми билим берүү мыйзамында 11-чи класскты бүтмөйүнчө диний окуу жайга бара албайсың деген эрежеге жазылып калган да. Ошол жерде мисалы ошол нормада конституциянын жалпы баягы мемесине, эрежесине бир аз шайкеш келбейт. Анткени 9дан кийин окубай койсоң болот, бирок диний окуу жайга окусаң 11-де бүтүрүшүң керек деген логика кирип калган. Но ошол жерде биз меме болуп турабыз да, эми ушул жанакы ситуациядан чыгыш керек болуп атат. Анткени бүгүнкү күндөгү мыйзамдын талабы ошол болуп атат. Билим берүү мыйзамы. Ошон үчүн Нурлан Асанович, биз бир мыйзамды жазганда, бир мыйзам экинчи мыйзамга карама калышы келбеш керек. Ошон үчүн бул жерде биз отурабыз. Бул жерде депутаттар отурат. Ушулардын бардыгын шайкеш келтирип, андан кийин жазуу боюнча. Ушул эле жанагы система образования менен, билим берүү тармагынын жааты менен, могу сиздердин алып келген жанагы мыйзамдын долбоорунда дагы көп да беренелерчи. Могу жерде сиздердин кадырбаркыңыздарга, жанагыңыздарга могу жерде алымдар отурат, диний жанагылар отурат. Ошолорду кетирбейин деп атам, бирок могу жерде сиздер жанагы деген жана түшүнүктөрдү киргизип атасыздар 8-чи пункттар мененчи. Биздин могу илимми алгандар чет жака чыгып кетсе, андан кийин сырт жака барып келсе, могундай ограничение коюш керек, маалымат бериш керек дегенчи. Булар дагы туура эмес да. Эми ушулар бербей койсо эмне кыласыздар? Бул конституциялык укугу да анчы. Конституция бузулуп атпайбы? Ким бирөөдүн укугу токтогон жерден экинчи адамдын укугу башталат да. Биз могундай мусулман дейбизби, же болбосо дин жөнүндө жүргөн кишилерди бир чектөөгө киргизип албашыбыз керек да. Ушул жерде дагы жанагыларды бир аз туурулап жазып кетсек, анткени могу 8-чи пунктуңуздар менен 2-чи, 3-чү, 4-чү пункттары
Конституцияга, конституциялык мыйзамдарга, билим берүү жаатындагы мыйзамдарга карама каршы келип атат. Буга эмне дейсиз? Нурлан Асанович. Мен жеке пикиримде билим берүү мыйзамы ошол пунктту Конституцияга каршы келип атат. Анткени 9-класска чейин биз конституциялык совещанияда 2 жолу кат жаздык Министерство образованияга. 11-ге чейин милдеттүү кылып бергиле деп. 2 жолу жооп беришти, жок деп. Бирок кийин мыйзамга ошондой эреже киргизип койду, өтө бир мындай талкуулана турган эреже. 9-класска чейин милдеттүү, 10-11-класска чейин эркин, бирок тилекке каршы. Эгер сен 9-ду эле бүтсөң, медресеге же болбосо диний окуу жайга кире албайсың. Анын үчүн 11-классты бүтүшүң керек деген. Бир сөз менен айтканда, билим берүү мыйзамы дин баягы эркиндиги мыйзамынын предметине кирип кетти да. Ошол мүчүлүштүктөн кантип чыгабыз деген бүгүнкү күндө талкуу бар. Талкуулар болуп тур, ошол коомдук талкууда жана комиссиялар менен иштегенде ошол жанагыларды чечип келсеңиздер жакшы болмок. Эми сиздер өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды оңдоо түзөтүүгө киргизе албайсыздар. Эмне үчүн дегенде башкы мыйзамыбыз конституция бар. Ошол жерде 7 гана субъект бар. Өзгөртүү киргизгенге же тууралап кеткенге ошонун баарынан. Бул могу жердеги сиз күлүп отуруп, карап отуруп, таң калып отурган могу эл өкүлдөрү да биз. Ошонун сыңары сиздин көңүлүңүздү да 9-беренесине учетная регистрация религиозных организаций деген же болбосо диний уюмдарды эсептик каттоо деген жанагы бурат элем да. Азамат Маматович, экөөбүздүкү бирдей болуш үчүн сиз 3-чү жанагысын карап койсоңуз, подпунктун окуп койсоңуз. Бир административдик аймактык бирдиктин Бишкек Ош шаарларынын облустардын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын аракетке жөндөмдүү 500дөн кем эмес чараны диний уюмдун уюштуруучулары болуп саналат. Туура, буга чейин 200 киши болчу, туурабы? Мурунку мыйзамда. Туура. Азыркыда сиздер 500 кишиге көтөрүп атасыздар. Менде ушул жерде суроо. Бир эле киши, бир эле адам дейли. 100 диний уюмга мисалы, 200 диний уюмдарга уюштуруучу болсочу, кандай болуп калат? Андай болбойт, эмеси бар, примечаниясы бар. Что бул список кайра колдонулбайт деген примечаниясы бар. То есть бир киши бир жолу гана мүчө боло алат. Ушул жерде жана механизм көрсөтүлүп калыптыр да, могу жанагыңыздарды алып келген мыйзамыңыздардачы. Эмне үчүн дегенде, бир эле киши мисалы 500 кишини чогултуп алып, эртең Будданы же болбосо жана сектаны ачып алып туруп, каттап туруп, көрүнгөн жерде каттап туруп, өзүнүн ишмердүүлүгүн жанагысын алып кете турган болсо, бир же болбосо жааматта кандайдыр бир биздин мамлекетте жанагы каршы болгон жааматтар жана алып кетпейби деген коркунуч бар да. Ушуну да бир аз тактап койсок да. Нурлан Асанович, толуктооңуз барбы? Бул жерде мен аз статьяны таппай атам, бүгүн киргизгенбиз. Бир адам бир гана диний уюмдун мүчөсү боло алат. Канчачы? 9-чу берене астырында 10-чу бөлүк 3-чү подпункттун алдында жазылып турат. Эскертүү деп турат да, кийинки страницаны ачсаңыз. Анткени мындай практика болгон. Бир эле списокты ар түрдүү райондордо, мурда область деп чектелген эмес да, район область депчи. Анан нарында ошол эле список менен катталып, анан башка жерде дагы катталган учурлар болгон. Ошону чектеш үчүн бул тактоо киргизилди. Андан кийинкиси рахмат. Буну менен түшүнүктүү. Андан кийинкиси сиздер 12-чи беренени ачсаңыздар, диний окуу жайын эсептик каттоо алуу деген жанагыңыздар. Же болбосо бул жерде учетная регистрация религиозного учебного заведения деген түшүнүк бар да. Таптыңыздарбы? Азамат Маматович, биринчи пунктун окуп койсоңуз ушул беренечи. Диний окуу жайынын уюштуруучусу болуп борбордук башкаруу органы саналат. Мындай орган жок болгон учурда уюштуруучу катары диний уюм өзү чыгат. Если центральный орган, борбордук башкаруу органы жок болсо, кошумча механизм бекитүүнүн керектиги барбы? Нурлан Асанович. Бар. Себеби кээ бир диний бул жерге жаңы бир термин киргизилип атат. Борбордук башкаруу органы деген. Эгерде диний уюм биз азыр 3 же 4төн ашык региондо өзүнүн каттоосунан өтсө, борбордук башкаруу уюму деп ачылып, анан толук баягы
диний окуу жайды ачуу, диний объектилерди ачуу борбордук башкармалыкка берилип атат да ошол функциячы. Ал эми борбордук башкаруу органы жок болсо, анда диний уюм бир областтын аймагында каттала турган болсо, анда өз алдынча баягы диний окуу жайын түзө алат. Себеби эгерде мындай градация киргизбесек, мындай нарушение болуп калып атат да алардын укуктары жана кызыкчылыктары. Нурлан Асанович, эми сизде могу жерде бир эле сөз болчу да, борбордук деген. Мен орусчасын окуп коеюн. Религиозное учебное заведение должно находиться только на балансе центрального руководящего органа деп беркилип атасыздар да. Өзүнүн мыйзам чыгаруучу жанагы техникасы бар. Мыйзам чыгаруучу техникасында түшүнүктөр боюнча борбордук же болбосо кыргызча, орусчасы центральный руководящий орган деген мамлекеттик беркиде түшүнүк жок да. Есть понятие центральный орган управления деген бар. Мисалы мусулмандарды карай турган болсок, бул духовное управление мусульман Кыргызстана, ДУМК. А сиздер болсо бөйрөктөн шыйрак чыгарып, жаңы борбордук жанагы деген түшүнүктү киргизип кетип атасыздар да. Система государственного управления, нету такого понятия. Макулсузбу? Сиз менен 100% макулмун, анткени бул эксперттердин же болбосо биздин пикир эмес, көпчүлүк баягы диний уюмдардан келген пикирди эске алуу менен бул түзүлдү да. Мына ошондуктан ушул термин кирип калды. Албетте термин бир аз талаштуу. Бирок духовный деген сөздү киргизе турган болсок, анда бул да кээ бир диний уюмдардын түшүнүгүнө туура келбей калат экен да. Жо, духовно деген эмес, бизде түшүнүк бар, мамлекеттик основа государственного управления деген илим бар, билим бар. Ошолордун жанагысына центральный орган управления деген эле түшүнүк бар да. Ошон үчүн ошонун негизинде бизде духовное управление мусульман кирген, анан кийин башка конфессиялардын да өзүнүн жанагысы бар. Башкаруу орган деген жанагы жок. Эртең анан кийин мындай алып түзүп кое турган болсок, бизде центральный руководящий орган деген бар, борбордук органыбыз бар, анан центральный орган управления деп анан кийин башаламанды калып келип калышы мүмкүн. Ушундай эле жана мыйзамдар боюнча, учетная регистрациясы боюнча деле мисалы айта турган болсак, среднее религиозное образование дегендер түшүнүктөрдү киргизип алгансыздар. Жана ар бир пункту менен талдай турган болсок, бири-бирине каршы келген жерлер бар да. Сиздер түшүнүңүздөр да мыйзамыңыздарды урматтуу дин кызматкерлери, могу жерде отурган башка конфессиялардын жана өкүлдөрү, могу мыйзам менен азыр биз жанагысын концепциясын колдойбуз, бирок сиздер менен жакшылап отуруп жазып чыгышыбыз керек. Могу жерде мен сизден дагы сурайт элем, Азамат Маматович, могу укук бузуулар кодекси же болбосо кодекс о правонарушениях. Бул эми санкциялык жааты да. Ошол жерде карай турган болсок, буга чейин мен кесиптештерим дагы 141 беренеге токтолуп кетти. Воспрепятствование осуществление права и свободы совести и вероисповедания деген жанагы берене боюнча 142 берене орусчасы нарушение законодательства о свободе вероисповедания и религиозных объединениях деген түшүнүк боюнча киргиздиңиздер. Бардыгы жакшы, бирок могу жерде сиздер 8 пункту менен дискриминация устная письменная форма по отношению к человеку или группе на основании религиозной принадлежности деп жанагы ушу менен токтотуп коетасыздар. Бул жерде мыйзамда сиздердин алып келген могу мыйзамда камтылган түшүнүктөр, жоолор ичине кирген өзгөртүү, түзөтүүлөр сиздердин могу кодексте кирбей калыптыр. Мен сизге азыр сурооду убакытты үнөмдөө үчүн Азамат Маматович окуп кетейин. Мына мисалы, действия направленные на обращение в свою религию, вероисповедание других вероучений, а также религиозно-нейтральных людей и атеистов путем психологического, физического воздействия, угрозы, насилия деген түшүнүк кирбей калыптыр. Азыр көйгөй ушуда бир динди экинчи динге алып келип, башын оорутуп, тигинде мындай кылып алып кеткен. Жаза жөн каралбай калыптыр булгачы. Андан кийинкиси проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, в том числе средств массовой информации и сети интернет, оскорбляющих религиозные чувства граждан. Буну киргизбей калыпсыңар, эмне жаза тартат? Эмне болот депчи азыр эле мына көрсөтүп атат. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын жанагысын карикатурасын чыгарып башка жактарда, Куранда өрттөгөн жана башка кылгандарчы.
Ошундай жанагылар чыкса, интернеттен чыкса, эмне болот, кайсы жооп тартылат жана башка болгондор. Карикатуралар боюнча. Сиздер болсо жазып келген мыйзамда эски мыйзамдагыны алып коюсуздар. Андан кейинкиси, возложение на религиозное объединение выполнения функций государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления деген, бул Конституцияда көрсөтүлгөн. Бул жакта жанагы кылмыш кодексине, укук бузуулар кодексине кирбей калыптыр. Андан кейинкиси сиздер киргизип аткан, изучуу жараткан жанагы поддомовой, поквартирный обход жилых, нежилых помещений, за исключением объектов религиозного назначения с целью распространения брошюр, листовок и навязывания религии деген жана түшүнүктөрдү кирсе, булар да камтылбай калыптыр. Андан кейинкиси могу сиздер 6-беренеде профильдик мыйзамда көрсөтүп атсыздар. Граждане, выезжающие на обучение религиозные учебные заведения зарубежных государств письменно уведомляет уполномоченный государственный орган деп киргизгенсиздер. Бирок могу мыйзамда жок болуп атат кодекстечи, а мыйзамда бар. Андан кейинкиси, ошоле при въезде за пределы с целью получения религиозного образования граждане встает на консульский учет дипломатическим консульским представительстве Кыргызской республики на стороне пребывания деген. Алда кирбей калыптыр, турбай койсо эмне болот, жоголуп кетсе эмне болот, же болбосо эле ошол союз исламского джихада, же Сирияда жүрүп, же башка жакка кирип кетсе, ал уже башка беренелер бар. Бирок ал беренелер кылмыш кодексине көрсөткөн, укук бузуулар кодексине жок. Ушулардын бардыгын сиздер камтыбай кетипсиздер. Жазалоо жагындагычы. Ошон үчүн эмне дейт элем, Азамат Маматович, бул жанагыларды, мыйзамдарды Айшер Тажбаевич, булар кирген на самом деле. Азыр мына биздин укук бөлүмүнүн эмеси айтсынчы. Жок, мен сизге айтып атам, жок. Булар бардыгы мыйзамда отурат, бирок Кодекс Кыргызской Республика правонарушениякта жок. Кодекс правонарушениякта 142 берененин 5-бөлүмчөсүнө кирген бул диний адабияттарды, башка диний басылмаларды, аудио жана видео материалдарды маалыматты алып жүрүүчүлөргө карабастан коомдук жайларда, мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарда, мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарында Атын ким? ошондой эле турак жайларга деп Алтыным. Алмазбек. Алмазбек. Силерди көрдүм ал деле. Распространение 5-пункта религиозная литература, иных аудио, видео, материал. Бул распространение менен сети интернеттеги башка. Бул распространение менен. Сен түшүнүгүң барбы? Что такое распространение и интернеттен жанагысынан дейт. Аны мен деле көрдүм 5-пункттан. А мен айтып аткан башка нерсе болуп атпайбы? Мен могу жерден проведение публичных мероприятий деп атам. Бул башка да түшүнүктөр. Ана түшүнбөсөңөр эле могу жерде билип билбестен эле микрофон талаша бербегилечи. Ошон үчүн бардыгын биз интернет жаатын азыр бардыгы камтышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде биз бул боюнча жанагы бир нече мыйзамдарды кабыл алып бергенбиз. Ушулардын бардыгын могу кодекс о правонарушениях дейбизби, же болбосо укук бузуулар кодексине камтып кетишибиз керек да. Урматтуу кесиптештер, дагы суроолор барбы? Жокпу? Суроолор жок боло турган болсо Азамат Маматович, рахмат, отура берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, аталган маселени талкуунун жыйынтыгында комитет ошол жанагы төмөндөгү суроо жооп бүткөндөн кийин комитеттин корутундусу окулуп, андан астынан добушка коет элем. Мыйзамдын долбоорун биринчи окууда. Макул, каршы, жок. Урматтуу депутаттар, талкуунун жыйынтыгы боюнча комитет төмөнкүдөй корутундага келди. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети төрагасынын Акылбек Үсөнбек Жапаров тарабынан демилгеленген дин тутуу эркиндигин жана диний бирикмелер жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын. Экинчи, бул корутундун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине социал саясат боюнча комитетин жалпылоо үчүн жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, макул, каршы жок, баардыгыбыз колдодук. Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору аталган комитетке жалпылоо үчүн жиберилет. Аталган эмесе чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Рахмат, күн тартибинде баардык маселелерди карап өттүк.